Саламатсыңарбы, урматтуу агайын туугандар. Ушундай оор мезгилде ар бирибиз деле эмне үчүн ушундай мүшкүл биздин башыбызга түштү деген суроо жаралса керек. Эмне үчүн ушундай кыйынчылык биздин башыбызга түштү? Эмне үчүн ушундай мүшкүл бизди кыяп өтүп кеткен жок? Мунун себеби эмнеде? Анткени бул дүйнөдө себеби жок өзүнөн өзү эле эч нерсе болбойт. Демек, биз бул кыйын мезгилдин, кыйын кырдаалдын себебин издешибиз керек. Башыбызга түшкөн бул оор мүшкүлдүн себебин издеп табышыбыз керек. Эмне себептен ушундай оор күндөр биздин башыбызга түштү? Жараткан Кудай эмне себептен ушундай кыйынчылыкты биздин башыбызга салды? Кудай бул кырдаал аркылуу, бул кыйынчылыкты жиберип аркылуу бизге, кыргыз элине, ошондой эле бүткүл адамзатына эмне деп сүйлөгүсү келет? Анткени мындай оор кырдаал биздин элдин гана башынан өтүп жаткан жок. Бүткүл дүйнө жүзү бул илдетке каршы азыр күрөшүп жатат. Демек, ааламдын эгелери, жараткан Кудай бул кыйынчылык аркылуу, бул кыйынчылыкты адамзаттын башына салуу аркылуу эмне деп сүйлөгүсү келет? Анткени ыйык жазуудан биз Кудай бүткүл ааламды башкарып турарын, бүткүл дүйнө жүзүн көзөмөлдөп турарын жана анын эркисиз, анын уруксатысыз эч нерсе болбостугун, анын эркисиз жаман дагы, жакшы дагы нерсе болбостугун биле алабыз. Ишая китеби 45-бөлүм 7-аятта мындай деп жазылган: Мен жарыкты жасайм, караңгыны жаратам, тынчтык берем, мүшкүл түшүрөм. Мен Теңир ушунун баарын жасап жатам дейт. Ал эми Мыйзамды кайталоо китеби 32-бөлүм 39-аятта: Өзүңөр көрүп турасыңар, бул мен Кудаймын, менден башка Кудай жок. Өлтүргөн да тирилткен да менмин, ооруткан да айыктырган да менмин. Менин колумдан эч ким куткарып кала албайт дейт. Демек, эмне үчүн Кудай мүшкүл түшүрөт же тынчтык берет? Эмне үчүн оорутат же эмне үчүн айыктырат? Эмне себептен же кайсыл учурда мүшкүл түшүрүп, кайсыл учурда оорутат? Жана кайсыл учурда тынчтык берип, кайсыл учурда айыктырат? Ушул суроолорго жоопторду тапсак, бүгүнкү кырдаалдын, бүгүнкү кыйынчылыктын себебин дагы таба алабыз. Жогоруда караган ыйык жазуудагы аяттардан бул кыйынчылыктарга, бул мүшкүлгө, бул жугуштуу илдетке Кудай жол бергендигин көрө алдык. Анда эмне үчүн Кудай буга жол берди? Менин ыйык жазууга негизделген жеке көз карашым боюнча, жок эле дегенде эки себебин айтып берейин. Биринчи себеби бул күнөө. Ооба, бул күнөө. Бул чындыкты моюнга алуу кыйын болсо дагы, мен бул оюмдун себебин түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Мыйзамды кайталоо китеби 28-бөлүм 15-аятта мындай деп жазылган: Эгерде мен бүгүн сага берип жаткан Кудай Теңириңдин осуяттарын, мыйзамдарын аткарууга аракет кылбасаң, анын үнүн укпасаң, анда Теңирдин мына бул каргыштары тиет деп жазылган. Андан кийинки аяттарда ушул күнөөнүн, тил албастыктын кесепети болгон ар кандай каргыштардын узун тизмеси жазылган. Алардын баарын карап чыгууга убактыбыз жетпейт. Ал эми бүгүнкү күндө биздин кырдаалга тиешелүү бир гана тизмени карап чыгалы. Бул ошол эле бөлүмдүн 58-59 аяттарында жазылган. Эгерде бул китепте жазылган мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарууга аракет кылбасаң, даңктуу, коркунучтуу Кудай Теңириңдин ысымынан коркпосоң, анда Теңир сага жана сенин укум тукумуңа мурун болуп көрбөгөн, узакка созулган оор күндөрдү, айыкпас жугуштуу ооруларды жиберет дейт. Ушул сөздөрдү дагы бир жолу окуп берейин. Мурун болуп көрбөгөн, узакка созулган оор күндөрдү, айыкпас жугуштуу ооруларды жиберет дейт. Бул оору канчалык узакка созуларын биз билбейбиз. Бирок жогорудагы окуган аяттардын негизинде Кудай бүткүл
ааламды, бүткүл дүйнө жүзүн көзөмөлдөп турарын, анын уруксатысыз эч нерсе болбостугун биле алабыз. Жана канчалык узакка созулат, дагы канча күн болот, дагы канча адамга жугат бул оору, дагы канча адам бул оорудан каза болот, биз билбейбиз, бирок Кудай билет жана Кудай чек коюп койгон. Кудайдын сөзүндө бул аяттарга ылайык ушундай оор күндөр, ушундай оор мүшкүл биздин башыбызга биз Кудайдын осуяттарын аткарбагандыктан болуп жатат. Ал эми анын осуяттарын аткарбагандык бул күнөө болуп эсептелет. Биз күнөөлөрүбүздүн айынан ушундай оор мүшкүлгө дуушар болдук. Биздин башыбызга ушундай оор мүшкүл түштү. Эми бул кыйынчылыктан кантип чыгабыз? Чыгуу жолу кайда? Деги чыгуу жолу барбы? Албетте чыгуу жолу бар. Жана чыгуу жолун Кудай өзү бизге өз сөзүндө ачып берген. Кудай өзү бизге көрсөткөн. 2-Жылнаама китеби 20-бөлүм 9-аят. Биздин башыбызга мүшкүл түшкөндө, ушул сыяктуу мүшкүл, андан ары мындай дейт. Биздин башыбызга мүшкүл түшкөндө жазалоочу кылыч, же жугуштуу оору, же ачарчылык түшкөндө биз ушул үйгө, сенин алдыңа келебиз. Анткени бул үйдө өзүңдүн ысымың турат. Кыйын кысталышта биз сени чакырсак, сен биздин үнүбүздү угуп куткарып каласың дейт. Демек, ушундай жугуштуу оору болобу, ачарчылык болобу, кыйын кысталыш болобу, оор мезгил болобу, ушундай кыйынчылык биздин башыбызга келгенде дейт, биз сенин ысымыңды чакырсак, сен биздин үнүбүздү угуп куткарып каласың дейт. Демек, бул аятка ылайык чыгуу жолу анын ысымын чакырып сыйынуу. Жана ушул эле 2-Жылнаама китеби 7-бөлүм 4-аятта мындай деп жазылат. Бул сөздөрдү Кудай өзү айтып атат. Менин ысымы менен аталган менин элим моюн сунса, сыйынса, менин жүзүмдү издесе жана жаман жолдорунан кайтса, анда мен алардын үнүн асмандан угуп, күнөөлөрүн кечирем, жерин дарттан айыктырам дейт. Бул аятка ылайык Кудай 4 нерсени айтып атат өзүнүн элине. Менин ысымым менен аталган менин элим биринчи моюн сунса, демек Кудай бул кыйынчылыктан чыгуу жолу моюн сунуу, экинчи сыйынса дейт. Демек сыйынуу, үчүнчү менин жүзүмдү издесе дейт. Кудайдын жүзүн издөө, жана төртүнчү жаман жолдордон кайтса дейт. Демек жаман жолдордон кайтуу, башкача айтканда күнөөлөрдөн баш тартуу, күнөөлөр үчүн тоо кылуу. Мына ушул 4 шартты аткарсак, анда биз кыла турган нерселер булар. 4 ушул шартты аткаруу, ал эми Кудайдын жоопкерчилиги. Анда дейт, мен алардын үнүн асмандан угам дейт. Биринчи, экинчиси күнөөлөрүн кечирем дейт, жана үчүнчүсү жерин дарттан айыктырам дейт. Демек, бул дарттан айыгуу жолу, бул жугуштуу оорудан айыгуу жолу биз ар кандай дары-дармек менен дарылап жатабыз бүгүнкү күндө. Ар кандай денелик көнүгүүлөрдү интернеттен көрүп жасап жатабыз. Анан ар кандай саясатчылар, бийликтегилер интернет аркылуу ар кандай чыгуу жолдорун айтып атышат. Бирок бул жердеги эң негизги чыгуу жолу дарттан айыгуу, бул илдеттен айыгуу, күнөөлөрдөн кечирим алуу, Кудайга моюн сунуу, сыйынуу, Кудайдын жүзүн издөө жана жаман жолдордон кайтуу. Демек, бул аятка ылайык бул кыйынчылыктан чыгуу жолу Кудайга моюн сунуу, сыйынуу, анын жүзүн издөө жана жаман жолдордон кайтуу. Башкача айтканда, күнөөлүү жолдордон баш тартуу, күнөөлөр үчүн тоо кылуу. 1-Жакан 1-бөлүм 9-аятта. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт деп жазылган. Демек, бул кыйынчылыктан, бул оор мүшкүлдөн чыгуу жолу күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтуу. Күнөөлөр үчүн тобо кылуу. Тобо кылуу деген сөз бул ойду өзгөртүү дегенди билдирет. Ал эми ойду өзгөртүү бул мурда кылып жүргөн туура эмес иштердин туура эмес экендигин моюнга алып, мындан кийин аларды жасабай калгандыкты билдирет. Бул биринчи себеби. Күнөөнүн айынан ушундай мүшкүл биздин башыбызга түшүп жатат.
жана бул мүшкүлдөн, бул кыйынчылыктан, бул илдеттен чыгуу жолу Кудайга моюнсунуу, күнөөлөрдү моюнга алуу, тоогулуу жана ошол күнөөлөрдөн баш тартуу, жасабай калуу. Ал эми экинчи себеби бул биз Кудайды билбегендиктен, Кудайдын чындап эле ким экенин билбегендиктен ушундай мүшкүл башыбызга түшүп жатат. Ошол себептен Забур 45-бөлүм 11-аятта Кудай мындай деп айтат: токтогула, менин Кудай экенимди таанып билгиле. Мен элдер арасында даңкталам, жер үстүндө даңазаланам дейт. Бүгүнкү күндө биз адамзаты токтоп, жашоонун баалуулуктары жөнүндө, жашоонун маңызы жөнүндө ойлонууга дагы убактыбыз калбай калды. Илим, билим, технология ушунчалык өнүгүп, биздин жашообузга ыңгайлуу шарттарды түзүп берди. Транспорт, телефон, компьютер, интернет ушунчалык өнүккөндүктөн алар биздин жашообузду ыңгайлаштырып, бизге адамзатына кызмат кылыш үчүн, убактыбызды үнөмдөш үчүн түзүлүшү керек эле. Бирок тескерисинче, жашоо шартыбыз канчалык ыңгайлашкан сайын, илим, билим, маалымат технологиялары канчалык өнүккөн сайын, биздин убактыбыз ошончолук аз болуп бара жатат. Эстеп көрсөңүз, акыркы жолу качан жайбаракат отуруп, жашоонун маңызы эмнеде, менин жашоомдун баалуулуктары эмнеде деп терең, олуттуу ой жүгүртүп көрдүңүз эле. Тилекке каршы, бизди жараткан Кудай эгебизди таанып билмек тургай, өзүбүздүн жашообуздун баалуулуктары болгон үй бүлөбүзгө, жакындарыбызга да көңүл бурууга убактыбыз калбай бара жатат. Биз жакындарыбызга көңүл бурууга, жашоонун баалуулуктарын түшүнүүгө дагы жөндөмсүз болуп баратабыз. Мына ошол себептен акыркы 2-3 айлык карантин убагында тилекке каршы үй бүлөлүк зордук зомбулуктар, ажырашуулар жана жаш өспүрүмдөрдүн өз өмүрлөрүн кыйган учурлар дагы кездешти. Ушул кырдаал аркылуу Кудай бизге токтогула, менин Кудай экенимди таанып билгиле дейт. Кудай бул сөздөрдү кылымдар бою эле адамзатына айтып келе жатат. Ал эми уккусу келбегендерди Кудай ушундай жолдор менен, ушундай илдет мүшкүл менен токтотууга аргасыз кыла алат. Эгерде ушундай кырдаал болбосо, биз өзүбүз эч качан токтомок эмеспиз. Биз мурункудай эле жашоо ылдамдыгы менен жашай бермекпиз. Бирок Кудай өзү бизди токтотту. Биз токтоп, Кудайдын сөзүнүн үстүнөн ой жүгүртүүгө убакыт бөлмөйүнчө Кудайды чындап таанып биле албайбыз. Ал эми Кудай бизди жараткан. Кудай биз аны таанып билишибиз үчүн жараткан. Ошондой эле ал бизди өзүнүн даңкы үчүн жараткан. Мына, жашоонун маңызы ушунда. Жашоонун баалуулугу өз жаратканыңды таанып билүүдө. Анткени бул дүйнө бере албаган, бул дүйнөнүн жок болуп кете турган байлыгы, атак даңкы, бийлиги жана ийгиликтери бере албаган чыныгы бакытты, чыныгы кубанычты, чыныгы тынчтыкты жана чыныгы сүйүүнү бир гана Кудай берет. Бул дүйнөнүн бергени убактылуу гана. Ал эми Кудай бул дүйнө бере албаган түбөлүктүү бакытты, түбөлүктүү кубанычты, тынчтыкты жана сүйүүнү бере алат. Мына биз баарынан мурда ушул баталарга муктаж болуп жаратылганбыз. Ал эми бул чыныгы түбөлүктүү баталардын булагы Кудай өзү. Бул баталарды Кудайдын өзүнөн гана ала алабыз. Ошондуктан биз адамзаты баарынан мурда, бардык муктаждыктардан, бардык керектүү нерселерден мурда Кудайдын өзүнө муктаж болуп жаратылганбыз. Биз баарынан мурда Кудайга муктаж болуп жаратылганбыз. Мына ошол себептен Кудай бизди токтотуп, менин Кудай экенимди таанып билгиле дейт. Кудай адамдарды ушунчалык сүйөт. Ал сизди абдан сүйгөндүктөн, сиз үчүн өзүнүн жалгыз уулу Иса Машаякты аябастан берген. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берген. Кудай сиздин өлүшүңүздү каалабайт. Ал сиздин өлүп, түбөлүк тозокто кыйналышыңызды каалабайт. Мына ошол себептен ал сизди
түбөлүк тозоктон, түбөлүк азаптан куткарыш үчүн өзүнүн жалгыз уулу Иса Машаякты бул дүйнөгө жиберген. Иса Машаяк сиздин күнөөлөрүңүздү өз мойнуна алып, сиз үчүн курман болгон. Ал сиздин ордуңузга курман болуп, күнөөнү жана өлүмдү жеңип, 3-күнү күнү кайра тирилген. Эми сиз Иса Машаяк сиздин күнөөлөрүңүз үчүн өлүп жана кайра тирилгенине чын жүрөгүңүз менен ишенсеңиз, Иса Машаякты эгедерим жана куткаруучум деп кабыл алсаңыз, анда сиз куткарыласыз жана Кудай менен түбөлүк бейиште болосуз. Мына бул кыйынчылыктардан чыгуу жолу ушунда: күнөөлөрүбүз үчүн тобо кылуу жана жараткан эгебизди таанып билүү. Амин.